Ауzu биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алгач алкыш жана мактылар жараткан Аллах Таала болгон болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аллах Таала бүгүнкү күнүңүздөрдү куттуу берекелүү кылган болсун. Кудайымдын каалоосу менен мына бүгүн топугу менен имам Нававиге таандык 40 хадис китебин окумакчы болуп турабыз. Буга чейин бир сабак окудук. Анда биз имам Нававинин өзүнүн китебине болгон киришүүсүн окуганбыз. Киришүү боюнча бир аз кыскача сөз маалымат айтып кеткенбиз. Мына ошол киришүүнүн уландысын бүгүн Кудай буйрса окуп пайда алып көрөбүз. Эскерте кетсек, имам Навави рахматулла алейхи, Абу Закария Навави өмүр таржымалын бир аз кыскача айтып өткөндөн кийин 676-хижри жылы бул ааламдан кеткен деп айтабыз. Шафи мазхабынын чоң аалымы, мухаддис, факих, ар бир тармактагы илимдин ар бир тармагына өзүнүн эмгегин жазып өткөн улуу инсан болгон деп. Буга чейин ошол киришмесинде да пайдаларын айтып өткөнбүз. Киришмесинде имам Навави Аллага мактоолорду айтты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтты. Жана ошондой эле Аллага күбөлүк келтирүүсү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбөлүк келтирүүсү боюнча сөз кылып өттү эле. Жана ошондой эле амма ба'д деп биз келип токтогонбуз. Амма ба'ду деген бул андан кийин деп мааниси чыгарылат. Имам Навави айтат: "Фақат равайна ан Али ибн Аби Талибин ва Абдулла бин Мас'удин ва Муаз бин Джабал وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله تعالى يوم القيامة في الزمرة الفقهاء والعلماء." Эми имам Навави алгач Алла Тааланы мактап, пайгамбарга салават айткандан кийин бул китепти жазуунун себептерин айтып кетет да. Эмнеге имам Навави бул китепти жазууну туура көрдү десе, имам Навави айтат: бизге дейт ар түрдүү иснат чынжырлар менен, риваяттар менен Али ибн Аби Талиб, Абдулла ибн Мас'уд, Муаз бин Джабал, Абу Дарда, Ибн Умар, Ибн Аббас, Анас бин Малик, Абу Хурайра, Абу Саид аль-Худри радияллаху анхулардан риваят жетип келген дейт. Азыр атап өткөн ысымдарымды кимдин ысымдары булар? Тааныйсыңар, сахабалар. Сахабалардан келген риваяттар дейт. Ар кандай чынжырлар менен келип жетти дейт. Кайсы риваят келип жетти десе, анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кол, пайгамбарыбыз айтты дейт. Кимде ким дейт. Менин үммөтүмөн дейт 40 хадисти сактаган болсо, өзүнүн динине тиешелүү болгон 40 хадисти дейт. Аллах Таала кыямат күнү аны факих аалымдардын катарында тирилтет дейт. Хадис мына ошондой келет. Кимде-ким 40 хадисти сактаган болсо дейт да. Кээ бир аалымдар жаттаган болсо деп айткан аалымдар болгон. Имам Бухариге окшогондор. Бирок имам Навави айтат, мунун мааниси сактаган дегендин мааниси хадис келди да сага. Хадис келди. Ошол хадисти сен өзүң маанисин жакшы билбесең дагы дал ошондой кылып башка бирөөгө өткөзүп берсең дейт да. Башка бирөөгө ошону жеткизсең дейт. Балким сен жакшы түшүнбөй калсаң, экинчи адам жакшы түшүнүп калар дейт да. Экинчи адамга пайдасы келер дейт. Демек, ушундай түшүнсөк дагы болот дейт. Кээ бир алымдар экөө тең жакшы дейт. Жаттап дагы дал ошондой түшүндүрүп, жана ошого амал кылып кетсең дагы жакшы дейт да. Анан жеткизсең дагы деп. Себеби эмнеге азыр бул жаттаса деген шартпы же шарт эмеспи дегенди айтып атышат. Анткени Ибн Хажар рахматуллахи айтат, факихтер менен тирилтет кыямат күнү деп атат да. Факих деген ким бул? Ислам юриспруденциясынын чоң аалымдары, муштахидтери, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад бин Ханбал, имам Шафи сыяктуу аалымдар факихтер да булар. Демек факихтер менен чогуу тирилтет дегендин мааниси, демек анын маанисинде, хадистин маанисинде билиш керек деген сөз чыгат да, туурабы? Анда кандай болуп калып десе, имам Ибн Хажар рахматуллахи айтат, жок дейт. Сен туруп эле хадисти жаттап туруп, амал кылып же жаттабастан башка бирөөгө жеткизип туруп кыямат күнү факихтер менен тирилип алуу деген сөз дейт. Алардын деңгээлине жетиш эмес дейт.
Алар өмүрүн динге беришти да. Мунун мааниси ошолорго сен кыямат күнү тирилгенде ошолорго таандык болуп тирилесиң дейт да. Ошолорго нисбат кылынасың дейт. Түшүнүктүү болдубу? Мисалы пайгамбардын хадиси бар да, ким кайсыл бир инсанды жакшы көргөн болсо, ал ошо менен кыямат күнү бирге болот дейт. Ал адам башка, жакшы көргөн адам да башка да туурабы? Ал анын деңгээлине чыгып кетпейт. Ошол сыяктуу сен кыямат күнү факихтер менен тирилесиң, алымдар менен тирилесиң дегенин мааниси ошолорго сен таандык болосуң, ошолорго жакын болосуң деген маанидейт да. Ошол себептен мунун маанисин билиш эмес, балким ошону туура жеткизип бериш деп дагы алымдар айтышат. Кандай болгон күнү дагы жаттап алса, маанисин билсе, башкаларга жеткизсе өтө чоң пайда болот. Андан кийин имам Навави рахматуллахи алейхи айтат, демек түшүндүңөр, бул бир канча сахабалардын атын айтты. 9га жакын сахабанын атын айтты дагы, ошол 9га жакын сахабалардан ар кандай чынжырлар менен, ар кандай риваяттар менен мына ушундай хадис келди дейт. Жана вафи риваятин башка бир риваятта ба'асахуллаху фақихан алиман. Алла Таала ал адамды кыямат күнү алым кылып тирилтет дейт. Вафи риваяти Аби Дардаи ва кунту лаху яумал кыямати шафиан ва шахидан. Кыямат күнү мен адамга шапаатчы болом, жана ал үчүн күбө болом дейт да. Вафи риваяти Аби Ибн Мас'удин кыйла лаху удхул мин айи абвабил джаннати ши'та. Кыямат күнү ал адамга 40 хадис жаттаган, 40 хадисти башка бирөөгө өткөзүп берген адамга бейиштин каалаган эшигинен кир деп айтылат экен да. Ва фи риваят Ибн Умара кутиба фи зумратил уламаи ва хушира фи зумрати шухадаи деген. Ушул хадиске амал кылган инсанга кандай жакшылык берилет десе, ал кыямат күнү алымдардын катарында жазылып дейт, шахидтердин катарында тирилет дейт. Карагыла кандай фазилеттер, Мына ушуларды айтып өткөндөн кийин имам Навави рахматуллахи алейхи айтат: "Ваттафакал хафизу же ваттафакал хуффазу аля аннаху хадисун даифун ва ин касурат туруқуху". Бирок хафиздер дейт. Хафиздер деген кимдер? Куран жаттаган деген туура эмес сөз. Биз хадис окуп аткандан кийин бул хафиз деген хадис илиминдеги өзүнчө термин болот. Түшүнүктүү болдубу? Хафиз деген бизге Куран жаттаган деп эле түшүнүп калдык да, жок. Имам алымдар айтат, Нухбатил Фикр деген мусталах хадистин шархында келет. Мухаддистер хадис менен алек болгон адамдарды 5ке бөлдү дейт. Канчага бөлдү дейт? 5ке. Эң биринчиси толип дейт. Толип деген ошол хадис илимин алып, изилденип, өзүн өнүктүрүп, араб тилин, грамматикасын жана башка илимдерди алып жүргөн адамды толип деп коет дейт. Илим талап кылуучу. Требующий знания орусча. Экинчи мухаддис деп коет дейт. Бул экинчи катардагы адам. Мухаддис деген ким десе, ошол хадиске сүңгүп кирип, хадистин маанилерин, чынжырларын, хадистин риваят кылган ровийлердин аттарын билип, ошону изилдеп, далилдерин жакшы билген адамды ким деп коет экен? Мухаддис деп коет дейт. Андан кийин үчүнчүсү анан ал-хафиз деп коет дейт. Бул мухаддистен бир даража өйдө да. Түшүнөсүңөрбү? Биринчи толип, мухаддис, анан ал-хафиз деп келди. Хафиз деген ким десе, хафиз деп ошол 100.000 хадисти жатка ар бир чынжырлар менен риваятчылардын баарын таанып билген адамды айтып коет дейт. Түшүнүктүү болдубу? Хафиз деп. Ал эми хафизден дагы өйдөрөөк турган, бир тепкичте бир даражада өйдө турган бул ал-худжа деп коет дейт. Худжа деген 100.000 эмес, 300.000 хадисти жатка билген дейт. Риваятчылар менен ким риваят кылды? Чынжырларынан бери пайгамбарга чейин такап барган адамды эмне деп коет экен? Ал-худжа деп коет экен. Анан бешинчиси ал-хаким деп коет дейт. Хаким деген ким десе, бул ошол өзүнүн заманындагы бардык хадистерин жатка билген адам дейт да. Бардык хадистерин тереңдеп изилдеген адам дейт. Демек көбүнчө алымдардын оозунда хафиз деп айтылат. Айтат имам Навави рахматуллахи алейхи: "Ваттафакал хуффазу аля аннаху хадисун даифун ва ин касурат туруқуху" дейт. Азыр мен алып келген хадистерди 40 хадис жаттаса мындай болот, 40 хадисти өткөзүп берсе мындай болот, сактаса мындай болот деген хадистердин бардыгын хафиздер бир ооздон даиф деп айткан дейт. Даиф деген эмне? Алсыз хадис деп айткан дейт. Мейли анын бизге келип жетүү жолдору ар башка болгон болсо, анткени азыр бир риваятта Абу Дардадан келди, сахабалардан, бир риваятта Ибн Масуддан келди, бир риваятта Ибн Умардан келди,
бир топ сахабалардан ар кайсы жол менен келсе деле дейт, хадис даиф дейт. Кимдер айтып атат муну? Хафиздер дейт. Түшүнүктүү болдубу? وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي дейт. Эми мына ушул 40 хадистерди топ-топ ушул боюнча эмгек жазып, китеп жазуу боюнча уламалар убакыттарын бөлүшкөн дейт. Уламалар китеп жазышкан дейт. Менин билишимче дейт имам Навави рахматуллахи алейхи эң алгач болуп 40 хадисти чогултуп ушул хадиске амал кылып жазып баштаган алым дейт, бул Абдулла ибн Мубарак дейт. Абдулла Мубарак бул 181 хижри жылы кайтыш болгон таба табииндердин алымдары болот. Андан кийин Мухаммад бин Аслам ат-Туси дейт. Мухаммад бин Аслам ат-Туси деген алым, ал-алим ар-раббанию, чоң алым болгон дейт. Бул 242 хижри жылы кайтыш болгон мухаддис, хафиз алымдардан мына ошол киши болгон дейт. Сумма ал-Хасану бин Суфьян ан-Насави ва Абу Бакр ал-Ажури дейт. Андан кийин катарда Ал-Хасан бин Суфьян ан-Насави деген алым болгон дейт. Ким деген? Абул Хасан бин Суфьян ан-Насави. Бул алым 303 хижри жылы кайтыш болгон. Андан кийин Абу Бакр ал-Ажури, Абу Бакр ал-Ажури деген алым. Бул киши 360 хижри жылы кайтыш болгон. Андан кийин ушул адам жазган дейт. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الإسفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وأبو عبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين дейт. Андан кийин катарда Абу Бакр Мухаммад бин Ибрахим ал-Исфахани деген алым болгон дейт. Бул киши 381 хижри жылы кайтыш болгон алымдардан. Андан кийин имам Дарикутни жазган дейт. Имам Дарикутни 381 жылы кайтыш болгон. Андан кийин Ал-Хаким дейт. Ал-Хаким деген бул исламдагы чоң алымдардан Мухаммад бин Абдилла Ал-Хаким Ал-Мустадрак Ал-Hala Sahihейн деген китеп жазган. Мына ушул алым, ушул эмгекти жазып өткөн дейт. Андан кийин Абу Нуайм, андан кийин Абу Абдурахман ас-Сулами, андан кийин Абу Саид ал-Малини, андан кийин Абу Усман ас-Сабуни, андан кийин Абу Абдулла бин Мухаммад ал-Ансари, андан кийин Абу Бакр ал-Байхақи. Имам Байхақи дагы бул хадиске 40 хадисти чогултуп китеп жазып өткөн экен. Имам Байхақи дагы бул фақих, Шафи мазхабынын чоң алымдары, булар хафиз болот. 458 хижри жылы кайтыш болгон. Жана ошондой эле мутакаддимин, алгачкы биздин алымдарды, мутаахирин кийин келген алымдардын бардыгы дагы мына ушундай эмгекти жазып өтүшкөн дейт. Демек 40 хадисти топто боюнча алгачкы жазган кайсы алым экен? Абдулла ибн ал-Мубарак экен. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام дейт. Эми имам Навави караңыздар. Биринчи хадис алып келди. 40 хадисти жаттоо, амал кылуу боюнча. Андан кийин ага өкүм берди эмне деп? Даиф деп. Бирок ошондой болсо дагы ислам алымдары жазып өткөн алымдардын аты жөнүн айтып өткөндөн кийин мынтип айтып атат. Мен дейт, азыркы аты аталып өткөн чоң алымдардын, хафиздердин, имамдардын аркасынан ээрчийин, ошолордун аркасынан мен уюп, алар кылган нерсени мен да кылайын деген максатта мен да 40 хадис китеп чогултайын деп чечтим дейт. Жана ошону жазаардан мурун Алланын алдында истихара окудум дейт. Истихара деген эмне? Ооба, истихара намазы. Истихара намазы, Имам Бухаринин Сахих китебинде келет. Жабир радhiyallahu анху риваят кылса керек. Не деп айтат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Курандагы Фатиха сүрөсүн үйрөткөндөй кылып, истихара намазын окуганды үйрөтүп кеткен дейт да. Жана айтты дейт: "Иза хамма ахадукум ал-амра фальярка рак'атейн" деп узун хадис бар. Эгерде сиздердин бирөөңөргө кандайдыр бир кыйынчылык келген болсо, 2 рекет намаз окуп, мындай дуа кылсын деген пайгамбардын неси бар.
хадиси бар. Демек имам Навави Алланын алдында истихара кылып, Алладан кеңеш сурап, эмне намаз окуп, азыркы жогорудагы аалымдардын аркасынан ээрчиш максатта мен мына 40 хадис жазайын деп чечтим дейт. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Анан бул хадисти даиф деп айттык эми. Эмне деп айттык? Даиф, алсыз деп айттык, алсыз деп өкүм бердик. Ошондой болсо деле имам Навави айтат, аалымдар алсыз хадиске фадаил амал, амалдарга кызыктыруу маселесине келгенде эмне алсыз хадиске амал кылса болот деп өкүм беришкен дейт. Бизде ахкамул амал бар. Өкүмдөргө жүргүзүү тууралуу хадистер келет да. Фык маселесине тиешелүү хадистер, андан өйдөрөөк акыйдага тиешелүү хадистер бар. Анан фадаил амал жөн эле амалдарга, намаздарга, орозо, зекет, ажылыкка кызыктыруу боюнча келген хадистер бар. Муну эмне деп коет экен? Фазаил амал деп коет. Эми ушул фазаил амалга, адамдарды амалдарга кызыктырыш үчүн аалымдар алсыз даиф хадиске амал кылса болот деп иттифак кылып келишкен дейт да. Муну ким айтып атат? Имам Навави. Түшүнүктүү болдубу? Имам Навави ар бирөөсүн иреттеп айтып келатат. Хадистин өзүн айтты. Хадисте алсыз экендигин белгиледи. Андай болсо дагы аалымдар бул боюнча китеп жазып кеткендигин айтты. Анан өзү ошентип истихара окуп туруп жазайын деп чечти. Анан ага суроо берилет да. Демек сен алсыз хадистин негизинде эмне кылгантасың? Китеп жазгантасың десе, эмне деп айтат? Аалымдар фазаил амал, амалдарга кызыктырыш үчүн алсыз хадиске амал кылса болот деп иттифак кылган деп атат дейт да. Бирок биз ушул жерге келгенде бир кошумчалай кете турган маселе болот. Эми бул биз имам Нававинин алдында эч кандай суу кечпей калабыз, анткени биз жахил адамдарданбыз да, эч нерсе билбейбиз, жаңы илим баштап аткан адамдардан. Аалымдардын сөзүн айтабыз. Эмне деп? Аалымдар алсыз хадиске амал кылса болобу, болбойбу дегенде эмне деп айтышат? 3 пикирди айтышкан. Бир тараптагы аалымдар такыр болбойт деген. Алсыз хадис болдубу, бүттү амал кылган болбойт деген. Экинчи тараптагы адамдар имам Нававидей айткандай, алсыз хадис болсо, мейли ал мавду, мункар, ойдон чыгарылбаган хадис болбогон болсо эле, алсыз хадиске таргиб иретинде, кызыктыруу иретинде айтса болот деген. Үчүнчү катардагы аалымдар эмне деген? Шарт койгон. Алсыз хадиске амал кылса болот, бирок 3 шарт менен деген. Канча шарт? 3 шарт. Биринчи шарты өтө эле алсыз болбосун деген да. Шадиду даф деп коет. Өтө эле алсыз болуп кетпесин деген. Өтө эле алсыз болуп кетпесин дегени ошол хадисти риваят кылган чынжырдагы адамдар жалган менен эмне кылбасын, токуп койбосун дейт да. Экинчиси ошол алсыз даиф хадистин исламда негизи болсун дейт да. Бир хадис келди, алсыз хадис, исламда толук исламды карай турган болсок, ошону кубаттай турган бир негиз фундамент болсун дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Анан үчүнчүсү, сен ошол алсыз хадисти амал кылып айтып атканда, пайгамбарыбыз 100% ушуну айткан деп этикат кылба дейт да. Балким айткан эмес деп мындай 100% көкүрөгүңдө этикат болбосун дейт. Мына ушул 3 шартты 3-чү катмардагы алымдар коюшкан. Түшүнүктүү болдубу? Мына ошондой. Имам Навави мен ушуну айтып өткөндөн кийин айтат: "Ва ма хаза фалейса и'тимади ала хазал хадис" дейт. Бирок ушундай болсо дагы дейт, алымдар хадиске амал кылса, фалайл амалга, алсыз хадиске амал кылса болот десе дагы, мен 40 хадис китебин чогултуп жазууда бул хадистерге таянган жокмун дейт. Түшүнүктүү болдубу? Кайсыл бир инсан менин үммөтүмөн 40 хадисти сактай турган болсо, жанагындай шарттар менен чечмелеген болсок, канча деген аалымдар ал тууралуу китеп жазып кеткен болсо деле, мен бул хадиске эмне кылган жокмун дейт? Таянган жокмун дейт. Айтат: "Бал ала каулихи саллаллаху алейхи ва саллям фил ахадиси сахиха лиюбаллигъ шахиду минкумул гаиба ва каулихи саллаллаху алейхи ва саллям наддараллаху имраан сами'a мақалати фава'аха фааддаха кама сами'аха." Мен башка сахих достоверный хадиске таяндым дейт. Ал кайсыл хадис десе, 2 хадисти алып келет. Биринчиси айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Укпагандар уккандарга жеткизгиле" деген хадис бар дейт. Түшүнүктүү болдубу?
бул Бухари менен Муслимде келет. Укпагандар уккандарга жеткизилге деген хадиске амал кылыш максатта мен 40 хадисти топтодум дейт. Экинчи хадис, пайгамбардын хадиси бар. Кайсыл бир инсан менин хадисимди угуп дейт. Аны жаттап, ага амал кылып, жаттап дегенде балким аны эч кандай бузбастан деген маани болушу мүмкүн. Же такыр түптүз жаттап алса дегенде маани болушу мүмкүн. Ага амал кылып, анан кайра башка бир инсанга дал ошондой кылып жеткизген болсо, ал адамдын жүзүн нурлуу кылсын деген пайгамбардын хадиси бар дейт. Бул хадис Тирмизиде, Ибн Мажада, Муснад Ахмадтарда келет. Демек ушул эки хадиске таянып мен 40 хадисти топтоп китеп жазганы туура көрдүм дейт. Түшүнүктүү болдубу? Ошондой. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. Андан кийин биз ислам ааламындагы аалымдарды карай турган болсок, мен жаза тургандай, мен чогулта тургандай 40 хадисти алардагы топтоп жазыштыр, бирок бир темага байлашкан дейт да. Кээ бир алымдар 40 хадис топтогон, бирок акыйдага тиешелүү кылып жазышкан дейт да. Кээ бир алымдар 40 хадис топтогон, бирок фикхка тиешелүү кылып жазышкан дейт. Кээ бир алымдар 40 хадис топтогон, жихадка тиешелүү кылып жазышкан дейт. Кээ бир алымдар 40 хадис топтогон, тасаввуф, адеп, ахлакка тиешелүү кылып жазышкан дейт. Кээ бир адамдар адепке байланыштуу кылып жазышкан дейт. Кээ бир алымдар пайгамбардын хутбаларын чогултуп жазышкан дейт 40 хадис кылып. Бардыгынын максаты туура, көздөгөнү туура дейт. Алла Таала алардын максатына ыраазы болгон болсун дейт. Түшүнүктүү болдубу? Арасында 40 хадис өтө көп. Мисалы үчүн Ибн Асакирдин Арбауна фил жихад, жихад боюнча 40 хадис деп чогултканы бар. Имам Алаидин адеп боюнча жазганы жана башка көп аалымдардын азыркы айткан боюнча темада байлап жазып кетишкен. Бирок Имам Навави айтат: وقد رأيت جمع 40 حديثا أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Мен дейт Имам Навави рахматулла алейхи бардыгын камтып ала турган 40 хадисти топтоону туура көрдүм. Жана ошону зарыл көрдүм дейт. Бир темага байлабай эле бардыгын байлай турган, бардыгын бир жака топтой турган хадис китептерин 40 хадис топтоону туура көрдүм дейт. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك дейт. Ошол 40 хадисти мен жалпы бир темага байлабай топтойн дедим. Ал хадистер кандай болсун дейт? Ислам динибиздеги улуу бир эреже болуп бере турган дейт. Сен 40 хадисти Имам Нававийникин жаттап ала турган болсоң, диндин жалпы баарына тиешелүү эреже жаттап алат экенсиң да. Мисалы үчүн таблицаны жаттап алсаң кандай пайдасы тиет? Туурабы? Бардык жерге. А сен Имам Нававийдин 40 хадисин жаттап, маанисин менен билип ала турган болсоң, диндин бардык тармагына эмне сенин пайдаң тиет. Анткени сен эреже жаттап алат болот экенсиң да. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Кандай дейт? Ошондой 40 хадис диндин бардык тармагына тиешелүү. Имамдар, аалымдар ошол хадистерди диндин негизги түркүгү деп сыпаттагандай дейт. Же диндин жарымы, же диндин 3/1 бөлүгү дей турганчалык дейт да. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. Мына ошол 40 хадисти мен чогултканда бардыгы тең сахих, достоверный болсун деп өзүмө лазым туттум дейт да. Ушундай кылып жазайын дедим дейт. Көпчүлүгү Сахих Бухари менен Муслимден келгендей болсун дейт. Мен ошол хадисти алып келем силерге китепте, бирок иснат чынжырларын ал кимден укту деген чынжыр бар да. Аны алып салайын деп айттым дейт. Эмнеге десе, силерге жаттап алууга жеңил болсун деп. Анткени чынжырларды коюп кое турган болсом, силер чарчап унутуп калышыңар мүмкүн мисалы үчүн. Жана ошондой эле пайданы батыраак жалпылай көрүп алсын. Жеңил жаттап алсын, пайдасын көп алсын деп чечтим дейт. Иншааллаху таала.
Summa utbi'uha bi babin fi dabti khafi alfaziha. Андан кейін дейді, мисал үшін арабша оқи тұрған болсаң, кейбір хадистің сөздері оор келіп қалышы мүмкін. Арабтар дағы түшінбей тұрғандай. Же алымдар оқи тұрғанда бір мұндай оор түшіне тұрған сөздер болады хадистерде. Ошол хадистегі оор сөздерді мен өзінше бір бөлік қылып шығарып, аны дағы түшіндіре кетейін деп шештім дейді да. وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الْآخِرَةِ أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ дейді. Эми ушул мен топтогон 40 хадисти акырети үчүн кам көргөн инсан эмне кылып алсын, билип алуусу зарыл болот дейт. Негизи алымдар айтат, Абу Умар ибн Салах деген чоң алым болгон. Ошол алым Ал-Ахадисул Куллия деген эмгек жазган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 26 хадисин топтогон, бардык диндин негиздерине байланыштуу болуп кеткенде. Канча хадис топтоптур? Акидага дагы, фикка дагы, тасаввуфка дагы 26 хадис. Имам Навави ошол Ибн Салах алымдын 26 хадисин алып туруп, үстүнө да хадистерди кошуп, анан канча хадис жазган экен жалпылай? 42. Китепте 42 келет. Түшүнүктүү болдубу? 40 да айтыла берет, бирок 42си менен кошулган. Ибн Салахтын 26 хадисинин үстүнө дагы имам Навави кошумчалап, анткени Ибн Салах рахматуллахи алейхинин Ал-Ахадисул Куллия деген китебиндеги хадистер бардык жанагы диндин 3 тармагына тиешелүү хадистер болуп атпайбы? Демек имам Навави максаты ошондой болуп атабы? Демек Ибн Салах рахматуллахи алейхинин хадистеринин үстүнө да кошумчалап кошуп, жалпы 42 хадис кылып жазган дейт. Түшүнүктүү болдубу? Демек, кайсыл бир инсандын акырети үчүн гам көргөн болсо, ал адам ушул китепти жакшылап көңүл буруп окуп алсын дейт имам Навави рахматуллахи алейхи. Жана бул хадистерде эмне? Меники сахих хадистерди чогултууну туура көрдүм дейт. Негизи акыркы маалымат жумхурларда ханафилер эмес, Шафи, Малики, Хамбалилердин хадис илиминдеги сахих хадистерди бөлгөндө булар эмне деп бөлөт? Ал-машхур хадис, мутаватир хадис бар, анан ахад хадис деп бөлөт. Экиге бөлөт. Канча деп? Мутаватир, анан ахад деп. Анан мутаватир деген 3 доордо сахабаларда, табииндерде, таба табииндерде жамаат болуп риваят кылса хадисти. Анан экинчи ахад деп бөлөт. Ахад деген жалгыздан риваят кылган. Түшүнүктүү болдубу? Анан ушул ахад хадисти анан кайра булар 3кө бөлүп чыгышат. Машхур, азиз, анан гариб деп. Бирок ханафилер мынтип бөлбөйт. Түшүнүктүү болдубу? Ханафи мазхабынын мухаддистери хадисти жалпылай мутаватир, машхур, ахад деп бөлөт. Мутаватир деген кандай? Мутаватир деген ушундай бир жамаат жалганга сүйлөп пайгамбардын хадисин токубай тургандай бир жамаат болсун дейт. Сахабаларда жамаат болду, табииндерде жамаат болду, таба табииндер жамаат болсо бул хадис эмне деп коет экен? Мутаватир. Мутаватир деген арка-аркасынан улап ушундай кылып чогулган хадистер да. Экинчи машхур деп коет. Машхур бул сахабаларда жамаат болбой калган, табииндерде жамаат болуп кеткен. Анан таба табииндерде. Бул машхур болот. Ахад деген сахабаларда жалгыздап риваят кылат, табииндер жалгыздап, анан таба табииндерде. Эми өкүмдөрү кандай мунун? Мутаватир хадис келген болсо, мунун өкүмү кат'ий болот бизде. 100% буга толук этикад кылыш керек. Түшүнүктүү болдубу? Мутаватир хадис менен кээде ханафилерде бир аят келсе, ошол аятты чечмелеп, ошол аяттын үстүнө кошумчалап койсо да болот деп айтышат. Ал эми машхур хадис бул кат'ий эмес. Кат'ий эмес. Баягы мутаватирдин деңгээлине жетпейт. Бирок бул фауқал ахад деп келет. Ахад жалгыз сахаба риваят кылгандан өйдөрөөк. Юфиду илматум анина дейт. Мутаватирден ылдый, ахадтан өйдөрөөк болот. Түшүнүктүү болдубу? Ал эми ахад хадис келген болсо, ахад хадистин өкүмү зонни болот. Бизде эмне болот экен? Зонни. Анан ушул ахад хадисти кайра бөлүп чыгат. Сахих болот, ахад болот, анан даиф, анан мауду деп кете берет. Түшүнүктүү болдубу? Ахад хадистер. Ибн Хажар рахматуллахи айткандай, ахад хадистерди жалпылай экиге бөлүп койсок болот дейт. Макбул, анан мардут. Кабыл алына турган хадистер, кабыл алынбай турган хадистер деп. Болдубу? Макбулдун өзүнүн 4 сүрөтү бар, мардуттун өзүнүн 10го жакын шарттары бар деп келет. Мисалы үчүн мардуттуку эгерде иснадында проблема болуп калышы мүмкүн, же рови риваятчыда проблема болуп
болуп калышы мүмкүн деген сүрөттөрдү эмне кылып калат, алып келет. Анан хадис сахих болуш үчүн кандай шарттар керек бизге? Хадис сахих болуш үчүн 5 шарт керек деп айтылат. Канча шарт керек экен? 5 шарт керек. Биринчиси, ошол хадисти риваят кылган адам адил болуш керек дейт. Адил дегени эмне? Адил дегени ошол риваят кылган адам акыл эстүү, балагатка жеткен, фасык болбогон, намазын каза кылбаган такыба инсан болуш керек. Экинчиси допту таам деп коет. Хадисти алып келдиби? Хадистен жаттай турган болсо, ошол хадисти толук эч бир нерсе кошпостон жатка билиш керек дейт да. Же зейнинде жаттасын, же китебине жазып койсун дейт. Түшүнүктүү болдубу? Үчүнчүсү муттасилу санат. Ошол хадис пайгамбарга түз үзүлбөстөн жетип барсын дейт. Анан төртүнчүсү гойру муаллал дейт. Ошол хадисте бир дефект болбосун дейт. Бешинчиси анан хадисте шаз болбосун дейт. Башка хадистерге карама каршы келип калбасын дейт. Ушул 5 шарт табылган болсо, хадис эмне болот экен? Сахих болот. Ал эми ахат деген хадис бар. Ахат хадис кандай? Ушул 5 шарттын бирөөсү табылбай калган болсо, ахат ылдый түшүп калат. Анан даиф хадис бар. Даиф хадис деген бул ошол эгерде ахат хадистин шарттары табылбай калган болсо, ровилеринде ушундай бир сөз айтылып калган болсо, анда алсыз даиф болуп түшүп калат. Бирок даифтер эгерде көбөйүп кеткен болсо, хасанга чыгышы мүмкүн. Хасан хадиске чыгып кетиши мүмкүн. Бирок хасан ли затихи өзү эмес, хасан ли гойрихи, башка тараптан караганда хасан болуп калат да. Хасандар эгер көбөйүп кеткен болсо, сахихке чыгып кетиши мүмкүн. Бирок сахих ли затихи өзү эмес, башка тараптан караганда сахих болуп кетиши мүмкүн дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Булардын баары ошол ахат хадистерди изилдегенде келип чыгат. Ал эми ахат хадистен башкалары мутаватир, анан машхур болуп эмне кылат экен? Бөлүнөт экен. Акыркы имам Нававинин сөзү: "Ва янбагы ли кулли рагибин фил ахирати ан я'рифа хадил ахадиса лима иштамалат алейхи минал мухиммати ва ихтават алейхи минат танбих аля жами'i таат ва залика захирун лиман тадаббараху." Демек, акыретинде кам көргөн адам ушул хадистерге көңүл буруп жакшы окуш керек болот дейт. Неге десе, анткени мен топтогон 40 хадисте өтө зарыл болгон, адам баласын ибадатка түртө турган, кызыктыра турган, ойгото турган хадистер бар дейт. Эгерде адам баласы көкүрөгүн жакшылап ачып туруп окуй турган болсо, бул нерсеге ишенет дейт. Ва алаллахи таала и'тимади ва илейхи тафвиди ва истинади дейт. Жана мен ушул хадистерди жазып баштоодо чогултуп баштоодо таянганым, тиренгеним бир гана жараткан Аллах Таала дейт. Валахул хамду ва ни'мату ва бихи тауфиқ. Жана Аллах субханаху таалага мактоолор болгон болсун. Аллах субханаху тааланын топугу менен бардыгы ишке ашкан болсун дейт. Ва саллаллаху таала аля хайр халқихи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Мына мынтип имам Навави рахматуллахи алейхинин бул китепке киришүүсү ушу менен аяктады. Кийинки сабакта Кудайым буйрса биринчи хадиске киришебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.